Ырчы Анжелика, кыздарым ойгонду, эми бизге 2 айга чейин басканга болбойт. Ырчы Анжелика учурда өзүнүн жана кыздарынын абалы тууралуу социалдык тармактагы жеке баракчасына билдирүү жазып чыкты. Ар бир таң Кудайымын баа жеткис чоң белеги. Кыздарым ойгонду, баары жанымда. Болгону бизге эми 2 айга чейин басканга болбойт. Айым мамды операцияга даярдап башташты. Жума күнү операциясы болот. Жума намазга барсаңыз же үйдөн дуба кылып коюңуздар деп жазды ал. Эске салсак, ырчы жол кырсыгынан улам кыздары менен чогуу жаракат алып ооруканага түшкөн. Маалымат булагы Арба Чекит KG. Ырчы Асель Кадырбекова, мен башындан эмес акырегинден операция болгом. Ырчы Асель Кадырбекова Инстаграмдан көрмандары берген суроолорго жооп берип жатып, операция башына эмес акырегине жасалганын айтты. Бул тууралуу ырчы кыз соц тармактагы баракчасына жазылган маалыматка шилтеме берип, Барометр билдирет. Ырчы кыз жакын арада эле Түркиядан толук текшерүүдөн өтүп келгенин айтып, ар бир 6 ай сайын 3 жыл аралыгында көрүнүп туруу керек экендигин айтты. Кудайга шүгүр, азыр жакшы болуп келе жатам. Анализдерим баары жакшы чыкты. Учурда дары эле ичип жатам. Ал эми менин кайсы жерим операция кылынганы тууралуу көп сурашат. Операция акырегиме жасалган. Чачым болсо кырсыктан жуулунуп кетиптир. Ошондуктан алганга туура келиптир. Эң негизгиси өзүм аман калдым. Башыман операция болгон жокмун деп жооп берди ырчы. Ошону менен катар эле ырчынын сулуулук салону тууралуу да суроолор берилди. Сулуулук салонум жабылган. Аман болсом кийин ачып алам, деди Кадырбекова. Ага утурлай эле ырчыга экинчи наристелүү болуу оюңузда барбы деп да сурашты. Кудайым буйруса албетте, тилек кылып жатам. Азырынча кызым Дария кичинекей, ошондуктан бир аз чоңойсун. Мен өзүм да бир аз калыбыма келип, ден соолугумду чыңдап алайын. Ал эми мени кырсыкка учураганда боюнда бар экен деген сөздөр жалган деп кошумчалады ырчы айым. Эскерте кетсек, Асель Кадырбекова 2020-жылдын жай айында жол кырсыгына кабылып, оор абалда ооруканага түшкөн. Бир нече күн жандандыруу бөлүмүндө жатып, ага оор операциялар жасалган. Кырсыктын кесепетинен дагы да болсо калыбына жакшы келе албай жатканын айткан жубайлар чет өлкөдөн дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп келерин айтып келишкен. Маалымат булагы Барометр Чекит KG. Улукбек Мариповдун балдары $7.000 жеке мектепте окуйт. Кече жогорку кеңештин жыйынында жаңы өкмөт башчы Улукбек Марипов депутат Дастан Бекешевдин суроосуна кыргызстандык жарандар 5.600 сомго бир ай жашаса болот деп билдирген. Кыйналып араң турган калк тез эле өкмөт башчыны талкуулап, кээси анын айлыгын 5.600 кылып коюу сунушун жазып чыгышкан. Кызыгы тез эле Мариповдун жылдык кирешесинен бери эсептеп чыккандар табылды. Ал эми кээ Facebook колдонуучулары анын балдары $7.000 жеке мектепте окурун тастыктап жазып чыгышты. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Гүлжигит Сатыбеков, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ата-энеме башка балдарындай эркелей албайм. Тайыне жатамын десең жай кенен, ичемин десең чай кенен деп Гүлжигит Сатыбеков мектеп курагында тайынесин ыр жазган экен. Тайынеме арнап бир топ тамашалуу ырларды жазган дейт ырчы. Сөздү тайынеси тууралуу баштаганыбыздын да жөнү бар. Ырчы 9 айлыгынан тарта тайынесинин колунда тарбияланган. Андыктан апам жапканынан рубрикабызда каарманым Гүлжигит Сатыбековдун тайынеси жана апасы тууралуу кеп кылабыз. Ыр жазып берип тайынемдин көңүлүн көтөрчүмүн. Мен ата-энем студент кезинде төрөлгөм. Ошондуктан 9 айлыгымда алар мени тайынеме беришкен. Ошондон тарта кемпирдин тарбиясын алып чоңойдум. Ушул себептүү тайынем экөөбүздүн эстей төрчү учурларыбыз көп. Апама караганда тайынемди жакшы билем. Тайынем сөзгө чечен, кайраттуу, тартиптүү, каттуу кармаган адам болчу. Өзү 50 жылдай агартуу тармагында иштеди. Бала кезде музыка коюп бийлесем, тайынем шыйракка таягы менен чаап салчу. Секирбе, ал шайтандын иши. Андан көрө китеп окуу же башка жумуш кыл дечү. Тайынем жөн жүргөндү жактырчу эмес. Жөн турба, убактың бекер өтпөсүн. Бир нерсе жаса дей берер эле. Экөөбүз чогуу нан жаап, тамак жасачубуз. Ал мага кандай жасалышы керектигин айтып берип, мен жасачумун. Мисалы, камыр ачыкканды, нан жапканды үйрөттү. Анда биз көмөчүбүз. Бир көмөч нан экөөбүзгө 2-3 күнгө жетчү. Тамактангандан кийин чуркап барып муздак суу ичип алсам,
Муздак суу ичпей, чай иштечү. Чайды кою демдетип, ысык кылып иччү. Шашып пушуп эптеп демдеп барсаң, кайнатып демдеп кел деп кайра жиберет эле же ошол жерден чайникти ыргытып салчу. Мектеп курагымда уйкашты издеп тайнеме тамашалуу ырларды жазып жаттым. Күлүп көңүлдү көтөрүп калчу. Мисалы, бир жолу тайене жатам десең жай кенен, ичем десең чай кенен деп жазгам. Азыр ушул саптар эсиме келди. Тайене мага китеп көп окутчу. Бүгүн окуп бүтпөй калсак, эртеси күнү баланча эмне болду экен, окуп берчи деп каармандарга кабатыр болчу эле. Акыркы жолу Бриллиант жылан деген китепти окуп бердим. Тайенемдин каза болгонуна ишенген жокмун. Тайенем мага ар кандай лакаптарды айтып бере турган. Бир кемпирдин такыр оозу тыйылбайт экен. Дайым оозун кыбыратып эле жүрчү экен. Келини баласына апаң тойбойт, улам эле жей берет деп күндө эле айта берет. Бир күнү баласынын апасына сен такыр тойбой турган болдуң деп ачуусу менен бир тийсе, апасы каза болуп калыптыр. Оозун ачса, оозунда бир өрүктүн кагы бар экен. Ошону бир ай соруп жүрө бериптир деген лакапты көп айтчу. Буларды азыр ойлосом, эртең сен үйлөнгөндө ушундай нерселер болбосун деп айткан окшойт. Тайенем көп жыл ооруп, 80 жашында, мен 23 жашта каза болду. Каза болор күнү туугандарын чакыра баштады. Мени көрбөсүн дешти окшойт. Туугандар суу алып келчи деп жөнөтүп коюшту. Келсем өтүп кетиптир. Ыйлай албай койдум. Ары бери чуркап эле не сабалда жүрө бердим. Бул кабарга ишенген жокмун. Тайенеме эч нерсе кыла албай калдым. Ага жасай албаганымды апама кылганга аракеттенем. Тайенемди келиндүү кылам, неберелери менен ойнойт деген ниеттерим бар эле. Келини менен неберелерин тайенем көрбөсө да апам көрүп жатат. Эч кимге таарынбайм. Жашоомо, ата-энеме, тайенеме ыраазымын. Кандай белектерди бердиңиз деп сурап калдыңыз. Тайенеме белек алып берүүгө жетишпей калдым. Апама белек берип турам. Бирок белекти эсептеп, милдет кылбаш керек. Ата-энеге баласынын жакшы жүргөнү, күндө чалып абалын сурап турганы чоң белек. Баласы аман жүрсө, таза жүрсө, ата-энесине татыктуу бала болсо, ошол белек деп билем. Апамды Меккеге алып барам деген чоң кыялым бар. Ата-энем 6 баланы тарбиялап өстүрүштү. Менден улуу агам чоң ата, чоң энемдерге, мени тайенемдерге беришкен. Мени тайенеме берип койду деп таарынбайм. Менин жашоо китебим ушундай жазылыптыр. Жашоодо өзүңдүн ата-энеңе эмне жетсин. Бирок бала тапкандыкы эмес, баккандыкы. Эч кимге таарынбайм. Жашоомо, ата-энеме, тайенеме ыраазымын. Атамды да апамды да жакшы көрөм. Менин гүл бакчамда, тоомда, булагымда, ордомдагы ата-энем. Алыс өсүп калгандыктан башка бир туугандарымдай болуп, ата-энеме эркелей албайм. Мен башкача билдирбей эркелейм. Апам жакшы ырдайт, ырдаганын укуусун эс алам. Апам бир сырды, эмоциясын билдирбеген айым. Апам да мектепте мугалим болуп иштейт. Эл агартуунун отличниги. Азыр пенсияда болгонуна карабай иштеп жүрөт. Атам салык кызматынын отличниги. Азыр да иштейт. Өнөр адамы болгондон кийин аймактарга чакыруулар көп болот эмеспи? Кудай ырыскыбызды ар жерге чачып коюптур. Терип жеп жүрөбүз. Айылыма да мааракелерге чакырып калышат. Ошондо үйгө барам. Атайын деле эс алганы барып турам. Алар Бишкекке келип турушат. Дегеним ата-энем менен бат-баттан көрүшүп, байланышып турабыз. Жаңы жылдан кийин апам менен карындашым биздикине келип, жакшы эс алып кетишти. Азыр апакем, ата-эне деген ырларым бар. Мындан башка апама арналган көп ырларым сандыкта. Апам аябай жакшы ырдайт. Анын ырдаганын укканда эс алам. Ырдап жүрсүн деп апама апамдын ыры деген ырынды жазып бергем. Тар чөрөдө ырдап жүрөт. Муну көрүп атам, апаңды эле жакшы көрөт окшойсуң. Апаң ыр жазып, мага жазбайт экенсиң деп тамашалап калат. Биздин үйдө баары жакшы ырдашат. Чогулуп калганда баарыбыз ырдайбыз. Акыркы жолу 2017-жылы атам ажылыкка болуп келгенде бардык бир туугандарым болуп чогулганбыз. Турмуш деп ар кайсы жакта жүрүп, чогулуу кыйын болуп калат экен. Бул тууралуу бир коронун базары элек, таркап кеттикпи деген саптар жазылган. Ата-энем мени дайым колдоп турушат. Ата-эненин колдоосу бул бата. Батасын берип, жакшы тилектерин айтышат. Ар бир концертиме келип көрүп кетишет. Салтка айланып калган концертимди бул жылы 5-6 февралда бергени жатам. Ата-энем келебиз деп камданып жатышат. Бул мен үчүн кубаныч. Дүйнө аял заты бар үчүн сулуу. Апам деген 3 тамагданып турган сөздү ичимде чоң дүйнө бар. Апалар аман болгула. Жүзүңүздөгү бырыштар жакшылыктын бырышы болсун. Кадырлуу карлыкка жеткиңиздер. Маалымат булагы Суперчекит KG.